Бейиш нуру. Тагдыр. Жашоодо көп суроо туудурган бир тема. Кээде тагдыр да, бешенекен, маңдайга жазганды көрөбүз да деген сыяктуу сөздөрдү угуп калабыз. Адам тагдырга жазылгандан сыртка чыга албайбы? Маңдайга эмнени жазса ошону гана көрөбү? Аллах эмне анда бизге тагдырды берип, кайра эле бизди сурак кыла береби? Деген сыяктуу кооптуу суроолор чыга баштайт бул теманын артынан. Бул суроонун жообу Бедиузаман Саид Нурсинин Рисале-и Нур аттуу 14 томдон турган тафсиринин сөздөр томунда айтылып өтөт. Тагдыр маселесин туура түшүнүү үчүн оболу Аллах Таалага ишенүү эрежесин жакшы түшүнүү зарыл. Себеби тагдыр темасы ыйман негиздеринин эң эле кылдат маселелеринин бири болуп саналат. Мисалга алсак, адам 10-чы тепкичке чыга алуусу үчүн биринчи тепкичти басып өтүшү керек. Заматта 10-чы тепкичке чыга албайт. Ошол сыяктуу тагдыр темасына кирерден мурда акылга сыярлык жооп алуу үчүн биринчи кезекте Аллахка ыйман, акыретке, пайгамбарларга, китептерге, периштелерге ыйман келтирүү ишенимдерин түшүнүп билүү керек. Келиңиз, анда эмесе тагдыр тууралуу кыскача баяндап өтөлү. Тагдыр Аллах Тааланын илиминен болуп саналат. Ал зат биздин качан төрөлүшүбүздү, качан өлөрүбүздү, кандай мүнөздө, кандай келбетте болоорубузду, кай жерде качан эмне кыларыбызды билүүчү зат. Себеби ал чексиз илимге ээ. Чынында бир планетаны кайсы багытта кандай ылдамдыкта бараткандыгын, бир атомдун же бир клетканын курамынын кандай абалда болоорун ал билет. Жаратуучу, башкаруучу ал зат. Албетте, кемчилик, алсыздык Аллах Тааланын сыпаттарына жарашпайт, жатпайт. Аллах чексиз кудурет ээси. Бүткүл бардык нерсени билүүсү анын ыйык сыпаттарынын талабы. Ал шек күмөнсүз биздин эмне кыларыбызды жана акыбети кандай болоорун жакшы билет. Келечек, өткөн чак, убакыт, аралык деген эч нерсе ага тоскоол боло албайт. Бүткүл нерсени угуп, билип, көрүп туруучу Аллах. Мынакей, эй менин бир тууганым. Ал зат билүүчү, көрүүчү. Бирок сенин аткарган иштериңде жоопкерчилик толугу менен сенин мойнуңда. Аллах жазып койгондугу үчүн биз мажбур түрдө аткарып жаткан жокпуз. Биздин эмне кыларыбызды Аллах алдын ала мурдатан билгендиги үчүн жазып койгон. Бул жерде артка жылдырып, кайра-кайра көрүп чыгууңузду сунуштайбыз. Аллах жазып койгондугу үчүн биз мажбур түрдө аткарып жаткан жокпуз. Биздин эмне кыларыбызды Аллах алдын ала мурдатан билгендиги үчүн жазып койгон. Муну жеңилирээк түшүнүү үчүн мисал менен карап көрсөк. Сиз бийик жерден карап турасыз дейли. Сол тарабыңыздан бир машине саатына 100 км ылдамдыкта келе жатат. Оң тарабыңыздан да экинчи машина ошол эле ылдамдыкта келе жатат. Сиз байкоо салып олтуруп, бул эки унаа ушундай ылдамдыкта келе берсе, кагылышып кырсык болот деп жазып койдуңуз. Кийин бул эки унаа кырсыкка учурап, адамдар айланасында топтолуп, сиздин жазып койгон жазууңузду окушту. Ушул кезде алар сизди күнөөкөр катары соттошобу? Жок. Себеби сиз жөн гана эсебин чыгарып билип койдуңуз. Ошол эле сыяктуу тарбиялоочу Аллах кулуна кайрылып, сен эмнени кааласаң алып барайын. Мүмкүнчүлүк берейин, бирок жоопкерчилик сенде деп айтат. 2-3 жаштагы бала эркелеп, мени тиги аска тоого алып бар десе, сен да берген убадаңды аткаруу үчүн макул деп алып барсаң. Жаш бала тоо үстүндө жыгылып, үшүп ыйласа, сен ага өзүң ушул жака келем деп каалабадыңбы деп бир шапалак жедиресиң. Биз инсандар да Аллахтын алдында жаш бала сыяктуубуз. Ар нерсени каалап, каалаган жака кете беребиз. Бул дүйнө сыноо дүйнөсү болгондугу үчүн Аллах аны аткарта берет бизге. Мисалы, жалган айтам десең айта аласың. Жалган айтайын деп жаткан кезде тилиң сүйлөй албай калбайт. Сен жалган айтууну каалап, жалганды айтууга аракет кылып баштаганың үчүн Аллах айттырып коет.
Демек, сен кааладың, аракет кылдың. Тагдыр бул Аллахтын билүүсү жана жазуусу дегенди түшүндүрөт. А илим, жазуу болсо эркиңди байлап, сени мажбур түрдө аткартпайт. Бизге кичинекей эрк берилген. Эркибизди колдонуп, жаман нерсени аткарбай коюшубуз мүмкүн. Же болбосо, напсибизге азгырылып, жаман нерсени аткарып коюшубуз мүмкүн. Биздин напсибизге жеңилерибизди да, жеңилбешибизди да Аллах билгендиги үчүн мурдатан жазып койгон. Демек, Аллах эмне кыларыбызды билет жана жазып койгон. Бул үчүн Аллахка каршы болуп, аны айыптап, ал затты күнөөлөй албайбыз. Аткарылган күнөө кемчиликтер инсанга тиешелүү. Жоопкер да инсан. Ибадат кылгым келет, бирок такыр 5 мүнөттүк убакыт да жок болуп жатат. Намаз окуйн десем эле саждага жыгыла албай жатам, деп эч ким айта албайт. Албетте, даарат алам дегенге суу кызмат кылат. Саждага барам деген башты Аллах саждага алып барат. Аллахтын буйруктарына каршы чыгып, күнөөнү ал затка таңуулагандан Кудайым өзү сактасын. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.